Өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлериңер түндүктү түшүнбөгөндөр бар экен. Не то, что биздики жөнөкөй жана телефонду түшүнбөгөн жарандар эмес. Өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлеринин ичинде түндүккө түшүнбөгөндөр бар экен. Муну мойнуңарга аласыңарбы? Бизде ушу түндүк боюнча ким специалист силерде? Ким иштейт бул боюнча? Түндүк боюнча Самастаров Кунусбек Кошалиевич, түндүк боюнча бизден ошол өкүл бар. Ошондо санариптештирүү министрлигиндеги өкүл. Ким? Аты жөнүңүздү айтып коюңуз. Ким? Түндүк боюнча. Саламатсызбы? Перматов Азизбек Залдинович. Азизбек мырза, да? Бизде региондордо, силерде түндүк боюнча иштеген региондордо кызматкерлериңер барбы, жокпу? Райондордо, допустим. Былтыр президенттин жарлыгын аткаруу максатында түндүк акционер кому түзүлгөн. Азыр биз көбүнчө ушу социалдык кызматтарга кызматтарын автоматташтырууга ниет коюп атабыз. Региондорго биз антип түндүктү бөлбөйбүз. Бишкекте иштешет, бирок өзү биздин принципибиз, цифровизациянын принципи Бишкек эмес, ушу жалпы эле Кыргызстанга санариптештирүү, санарип продуктыларды жайылтуу. Жок, сиз мен суроомо түшүнбөй калдыңызбы? Силерде штатыңар канча өзү? Канча штатыңар бар? Азыркы штатыбызда бир 100 чакты техникалык кызматкер бар. Алардын арасында ошо аналитиктер, иштеп чыгуучулар, разработчик, программисттер. Баардыгы Бишкектеби? Баары Бишкекте. Силер ушул мындай жыйын кылып, мындай региондорго чыгышкан керек да, себеби дегенде жана Чоро Сейит сиз айтып кеттиңиз, дебюрократизация депчи, туурабы? Буну жок кылабыз деген сөзүңөр. Өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлериңер түндүктү түшүнбөгөндөр бар экен. Не то, что биздики жөнөкөй жана телефонду түшүнбөгөн жарандар эмес. Өзүңөрдүн муниципалдык кызматкерлеринин ичинде түндүккө түшүнбөгөндөр бар экен. Муну мойнуңарга аласыңарбы? Кунусбек Кошалиевич, биз 25-жылы региондорго ай сайын окутуу курстары менен түндүктүн сотрудниктери чыкчы. Жарандарга ошондой эле мамлекеттик сиз мага маалымат бериңизчи жазуу түрүндө. Кайсы жерде канча жолу ушундай чыгып окутуу жөнүндө бир иш чара кылдыңар? Силер кылган да жоксуңар аны. Мен сизге мындай өңгөргө карап айтып коеюнчу, силер аны кылган жоксуңар. Силер мамлекеттик муниципалдык кызматкерлеринин ичинде ушул иштериңерди жүргүзбөй атасыңар. Ошол себептен жанагындай тиги справканы алып кел, бул справканы алып келе кал деп баягы илгерки метод менен иштегендер болуп атат. Цифровизация менен түндүк менен муну киргизип койсоңуз болот, мындай кылып деп мындай бир сылык мамиле кылып жарандарга жардам берүү деген болбой атат мамлекеттик кызматкерлер, муниципалдык кызматкерлерде. Сиз мага толук маалымат бериңизчи ушул боюнча. Канча жолу кайсы жерде өттүңүздөр? Кайсы райондордо болдуңуздар? Кайсы айылдарда болдуңуздар? Анан жанагы биздеги наразычылыктар неден жаралып атат? Интернет тартпаган жерлерде болуп атат. Ал барат да телефон ачайын десе интернет тартпайт. Же аларда Wi-Fi жок. Силер ошолорду карабай атасыңар. Мына жүргөн жериңердин баардыгы эле ушул баягы интернет тарткан жерлер болуп атат. Интернет тартпаган жерлер канча болуп атат? Свет өчтү, болду. Ошо менен кечке чейин өчүп калса, бүттү. Аны кандай кылып иштетесиңер? Ошол маселе боюнча мага толук маалымат бериңизчи. Конечно, колдойбуз. Элдин баардыгы ушул отуруп алып түндүк менен иштеген жакшы. Рахмат. Рахмат. Суроо берүү үчүн сөз Талиева Камила Абдуразаковнада. Рахмат. Мен бир аз башкача өзүмдүн жеке пикиримди айткым келип турат. Бул мыйзамды окуп чыгып абдан таң калып атамын да. Бул